Биздин Кыргыз Республиканын президенти Садыр Нуркожоевичке биздин Айкөл Талас областынын Айкөл атуу 7 апрель баатырларынын атынан кайрылуу сизге. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына канча жылдан бери өзүңүз көрүп атасыз. Биздин 7 апрель, 6 апрель боюнча канча бала окко жеди, канча бала өлдү, канча бала деген үйсүз калды, канча бала деген жетим калып атат. Анын баарын сиз прекрасно жакшы билесиз, Садыр Нуркожоевич. Мына бизге Таластын элине сизден биринчи суранычыбыз. Эң биринчи мына Таластын элине кайра 7 апрелде биздин террорист кылган тургансыңарбы? Мен сиздерге түшүнбөй турабыз. Мына Акылбек Жапаровду биз сизди эл катары жакшы мамиледе, ушул Кыргызстан мамлекети өнүгүп өсүшүнө чоң салымын кошот деп сизди президент кылганбыз. Биз Акылбек Жапаровду шайлаган эмеспиз. Мына Акылбек Жапаровдун айтып аткан сөзү, кечээки 7 апрелде жокко чыгаруу маселеси, депутаттыктарга парламентке салам деген негизинде мына Акылбек Жапаров утуп койду. Кечээ эле Таластан башталбады эле. 6 апрелде террорист болуп өзү солдаттарды алып келип өзү келбеди эле. Уюштуруп, кайра илип качпады эле. Ал мезгил кетип калыптырбы? Мына дагы Таластын эли мыкты экен. Генерал деп Коңгадиевди биз мыкты ата чыныгы генерал катары көрөбүз. Мына генералдын ордуна Акылбек Жапаров кармалмак. Ошол Акылбек Жапаровдун кесепетинен мамлекет эмне болуп кетти? Мына чыныгы террорист деп биз Акылбек Жапаровду бүгүндөн баштап Таластын элине ат койдук. Биз деген карапайым элбиз. Маршрутка менен жүрөбүз, таксилер менен жүрөбүз. Мына буга чейин эч ким чыккан эмес. Мына элдин көйгөйүнө, мына ак үйдөгүлөр Акылбек Жапаров бийлик менен элди ортосунда чок салып аткан күнү болуп атат. 2010 дагы ушул кесепеттен башталган. Ошону дагы кайталагыбыз келип атабы? Эгерде кайталагыбыз келе турган болсо, 21 апрелде, 21 Кудайбыз эртең келет экен. Келсе биз анда жаңы үйгө дайындап туралыбыз. Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылабыз. Бүгүнкү күндөн баштап тез арада ичинде 7 апрелде ордуна коюп, же элден кечирим сурабаса, отставка требовать этебиз. Биз бүгүнкү күндө Акылбек Жапаровго берген эмес, номер жетип атабыз Садыр Нуркожоевич. Буга чейин сизге 100 жолу кайрылуулар жазганбыз, апрель баатырлары. Ар кандай кайрылуулар жазып атасыз, бирок кайрылуубуз эч кандай келбей жатат. Же тегереңиштегилер апарбай атабыз сизге. Ушул кайрылуунун негизинде Акаев да ушудан кеткен, Бакиев да ушул кайрылуудан кеткен. Эч ким жетишпегендиктен. Мына ошондуктан сизге Садыр Нуркожоевич адамгерчиликте Таластын элинен жана апрель баатырларынан Айкөл атуу коомунун атынан сизге кайрылуубузду туура маалымат, туура чечпелишти биз сизди терең ишендирип кете алабыз. Эгерде кетпесе, мынакей эртеңден баштап жалды чыгарганга биз да даярбыз. 70те өчө алган атабы Акылбек Жапаров. Эгер өчө ала турган болсо, биз Акылбек Жапаровдон коркпойбуз, эч качан корккон эмеспиз. Дагы да окуга турган болсок ушуну кылабыз. Карапайым элди уктап революционер жаштарга уктап аткан жеринен Акылбек Жапаров 7 апрелден башка сөзү жок экен. Анан башка жумушу жок экен анын.